кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандар. Жамааттык медиа студиясы түз эфирин баштайт. Эфирде мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Бүгүн биз миграциядагы аялдардын ролуна токтолмокчубуз. Студиябызда Роза Тумбанын Демилгеси фондунун мигрант аял өнүгүү түркүгө долбоорунун координатору Чынара Абдрайымакунова эжебиз конокто. Жана Кара кечүү кыздары кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Угулай Гапарова конокто. Саламатсыздарбы? Студияга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат. Чынар эже, сиз эмгектенген Роза Тумбанын Демилгеси фонду бир канча жылдан бери ошо миграция темасына кайрылып келет. Ушул жылы дагы ошо аялдарга өзгөчө арнап мигрант аял өнүгүү түркүгө аталышындагы долбоорду ишке ашырып жатасыздар. Долбоордун максаты, бүгүнкү күндөгү иш аракеттери боюнча айтып берсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жылдын жай айларынан бери коомчулукту инклюзивдүү жана тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген долбоор ишке ашырылып жатат. Бул долбоор тынчтыкты коруу фондусунун каржылоосунун негизинде Кыргызстандагы аялдар Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү, ошондой эле эл аралык миграция уюму жана эл аралык эмгек уюму тарабынан биздин өнөктөш аткаруучу өнөктөштөрүбүз болуп ишке ашырылып жатат. Эң негизги максаты ошол биздин миграцияга дуушар болгон аялдарды жана кыздардын позитивдүү имиджин элге жайылтуу, ошону менен бирге алардын ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө алардын салымын, кошкон салымын элге жайылтуу жана ошол тынчтыкты курууга кошкон салымын кеңейтүү да эң негизги максаттардын бири. Долбоор бүгүнкү күндө кайсы жерлерди камтып жатат? Долбоор азыркы күндө 4 облуста, Ош областы, Жалал Абад областы, Баткен областы жана Талас областы. Ошол областтарда Ак Турпак, Баткен областында Ак Турпак жана Орозбеков айыл өкмөттөрү, Жалал Абад областында Кызыл Туу жана Төлөс айыл өкмөттөрү, ошондой эле Кара Буура району Талас областында Кара Буура айыл өкмөтүндө ишке ашырылып жатат. Абдан кызыктуу аймактарды бүт камтып жатканы. Ушул долбоорго түздөн-түз катыштыгы бар бир канча жыл мурун Орусияда мигрант болуп иштеп келген каарманыбыз Угулай эже да бүгүн конокто. Угулай эже, сиздер ошо мигрант болуп иштеп келсеңиздер дагы Кыргызстанда бүгүн кайрымдуулук иштери менен алектенет экенсиздер. Бул биз үчүн абдан кызык, себеби дегенде баягы өзгөчө мигранттар дегенде эле бул кыйналып, кысталып жүргөн биздин мекендештерибиз көз алдыбызга келет эмеспи? Эмне үчүн кайрымдуулук менен иш баштадыңыздар? Биринчи өзүмдөн айтсам, мен 2013 жылы бардык эле биздин Кыргызстан жарандарындай эле жумушсуздуктан, айлык аздыгынан Россия өлкөсүнө кеткенмин дагы. Ал жакта 3 жыл иштеп келдим. Ал жакта жүргөндө албетте мекенди сагынасың. 3 жыл ошо Орусияда эмгектенип кайтып келдиңиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда иш алып барып атасыз, Ооба, бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп жатабыз. Келгенден кийин бир туугандарым жардамы менен бизнес жаатында жумушту баштадым. Ал эми биздин бул коомдун түзүлүп калышы боюнча сиз сурап жатасыз. Бул өзүңүзгө белгилүү болгондой быйылкы жылдын эң чоң душманы бизде COVID-19 оорусу болду дагы. Ошол учурда Бишкекте өзүбүздүн калабызда дары-дармектер эле эмес, даже медиктер жетишпей, аябай жагдай оор болуп, кинодогудай эле акыбал ушунчалык оор болуп турду да. Ошол учурда өзүм дагы ооруп калгандыгыма байланыштуу ата-энеме жете албай, көз алдыман туулуп өскөн айылым өтүп, айыл жеринде астоном картаңдар, анан жаш балдар көпчүлүгү миграцияга кеткен да. Анан айылда бүт карлар калгандыгы үчүн аларга ким жардам берет, медиктер жетишпесе, жаштар жок болсо деген көйгөй менен өзүм жеке жардам бере албагандыгыма байланыштуу коом түзүүнү туура көрдүм дагы. Биринчи кичинекей эле коомдон баштадык, Бишкекте жашаган шаардыктардан айылга жардам көрсөтөлү деп. Андан кийин Москва өлкөсүндөгү миграцияда иштеп жүргөн кыздар биз дагы жардам беребиз деп алар да кошулуп кетти дагы, коомубуз чоңоюп кетти.
Демек сиздердин коомдо бул башка өлкөлөрдө мигрант болуп жүргөн айымдар да бар экен да. ооба. Канча айым бар ошондо бүгүнкү күндө? Биздин фондду негизинен 70 айым түзөт, эсеп саны боюнчачы. Бирок анын негизги өлчөмүнүн негизги бөлүгүнү миграцияда жүргөн айымдар түзөт. Алардын көпчүлүгү Россия территориясында иштеп аткан мигранттар, биздин аялдар. Бирок жана буга чейин да сиз менен баарлашып отурганда айттыңыз да, ушу мигрант аялдарды коомго кошпоо жөнүндө бир аз ойлондук эле депчи. Ооба, анткени өзүм дагы миграцияда жүргөнмүн, жашоо шарты ар түрдүү болуп калат. Кээ бирге жакшы иштесе, кээ бири кыйналып иштейт, кээ бири уже зордук зомбулукка кабылып калган аялдар болот. Бул жерде кыздарыбыз өздөрү сунуш киргизип, бизди дагы кошкула деди. Ал учурда аябай оору күч болгондугуна байланыштуу ким канча 1 сом бере, 200 сом бере бизге акча топтолуп, айыл жергесине жардам берүү максат болду дагы. Эч ким өзүнүн аяган жок да, кайрымдуулукка кайдыгер караган жок. Баары эле жардам беребиз деп даяр турду. Чынар эже ошо Оголай эже айтып атпайбы, ошо мигрант аялдарды өзүлөрү инициатива көтөрдү депчи, бизди да кошкула депчи. Демек бүгүнкү күндө мигрант аялдарды коомго баягы өнүгүүсүнө салым кошууга бир аракеттенген демилгечил катары бааласак болобу? Албетте. Касиет, бул жерден тактап кетейин, жана Ош областынан Ноокат районунан Бел жана Төлөс айлык өкмөттөрү да, ал эми Жалал Абад областынан Кызыл Туу айлык өкмөтү да. Албетте биздин ушул пилоттук айлык өкмөттөрү негизинен ушул донорлор тарабынан жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынан тарабынан жана ГМСМО деп кой, Кыргыз жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин менен бирдикте донорлор тарабынан тандалып алынган да. Эмне үчүн тандалып алынган? Себеби ушул айыл өкмөттөрдө ушул миграция агымы күчтүү болгондуктан тандалып алынган да. Ошондуктан ушул жерден миграцияга кеткен айымдар, кыздардын саны өскөндүктөн ошондой тандалып алынган. Анан мына бүгүнкү күнү биз ушул долбоор ишке ашырылып жатат. Ошонун ичинде айылдан жергиликтүү элдер менен биз активисттер менен дагы баарлашып, алар менен да иш алып барып атабыз да. Ошондо алар айтып атышат, ушул биздин кыздарыбыз, кыз келиндерибиз дагы ушул биздин айылдын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошуп атышат деп атат да. Анан алар өзүнүн эле үй бүлөсүн бакпастан айылга да салым кошуп, мисалы үчүн ушул Ноокат районунун Бел айыл өкмөтүнүн эле мисалын алып көрсөк, ошол жерде Швейцарияда Каримова Бактыгүл деген мигрант эжекебиз барып, иштеп, окуп, андан тышкары илим менен алектенип, ошол айыл өкмөткө 2018 жылдан баштап салымын кошуп, ыктыярчыларды алып келип, тил үйрөтүп, ар түрдүү демилгелерди көтөрүп, анан кийин ошол айылда активист кыз келиндер менен иш алып барып жатат. Ал тургай жаштарды өнүктүрүү боюнча Шыктан деген борборду ачып берген экен да. Анан ошол жерде дагы азыр Шыктан борборунда жетекчи болуп, ошол миграцияда жүрүп, окуп, иштеп, анан кайтып келип, өзү Бишкекте өссө дагы ошол кичи мекенине барып, ошол Шыктан борборун жетектеп атат. Зиядинова Руке деген кызыбыз да. Ал жерде ушул эжекелер, активисттер ыктыярчы болуп, мына 2 жылдан бери иштеп жүрүшөт. 2 жылдан бери ушундай айылды көтөрүүгө ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен, башкача айтканда айыл өкмөтү менен бирдикте, айыл өкмөтүнүн башчысы менен бирдикте, ошол айылдан чыккан ишкерлер менен бирдикте дагы абдан чоң иштерди жасап аткандыгына биз күбө болуп атабыз да. Алар адамдык ресурсту өнүктүрүүгө көңүлдү көп бура башташканына күбө болдук да. Ошондой эле Төлөс айыл өкмөтүндө дагы, баардык айыл өкмөттө, Кара Бура айыл өкмөтүндө дагы, Ак Турпакта, Орозбековто, баардык айыл өкмөттөрдө ошол мигранттардын ичинде кыз келиндердин салымы өтө зор экенин азыр эл
баалап башташты да. Бул албетте ошол пандемия учурундагы жардамдардагы алар элде эсеби бар да. Ошол жерде да айтып атышат, мына биздин кыз келиндерибиз дагы ушундай салымын кошуп атышат. Алар карап турган жок, четте деп атышат да. Ушундай каармандарыбыздын дагы бири мына Угулайжы, биздин Ооба, студиябызда отурасыз. Сиз да жогоруда эфир башталганга чейин ошо экөөбүз маектешип калганда айттыңыз да, баягы кыздардын кичим экенине болгон сүйүүсү өзгөчө болот экен депчи. ооба биздин айыл өзү сиз айтып өткөндөй Орозбеков айыл өкмөтү Окун айылы деп коебуз. Ал жерде 13.000ден ашуун калк жашайт. 5 участкага бөлүнөт. Ошонун арасында бизде Кара Keçи участкасы, мындайча айтканда Сайдул Атышев орто мектебинин бүтүрүүчү кыздарыбыз да, жалаң кыздар бул жердечи. Жана силер айтып өттүңөр, мага миграцияда жүргөн аялдарды аябадыңыздарбы дегендей суроо болуп калды да. Биз коом түзүлгөндөн кийин биз аларга сунуш киргизгенбиз. Эгерде мындан ары да колдойм десеңиздер, фонд өзүнүн жумушун уланта берет. Эгерде каршы болсоңуздар, биз биринчи максат, көздөгөн максатыбыз жергиликтүү ооруканага жардам бердик. Биздин уже негизги максат бүттү. Эгерде кааласаңыздар калтырабыз дегенде калышты. Көпчүлүгү мен таң калган жерим, биз ошол жерде туулуп өскөнбүз, ошол жердин кыздарыбыз, бирок башка жака турмушка чыгып кетсек дагы эмнегедир өзүбүздүн ата журтубузга мындай аял киши мээримдүү болот экен, табиятынанчы. Киндик кан тамган жерге. Да. Ошондой болуп, көпчүлүгү ийкемдүү, табияттан аял киши өзү мээримдүү. Эненин сүйүүсү дүйнөнү багындырат деген ошондой эле нерсе экен да. Жакшы. Сиздин өзүңүздүн дагы ошо басып өткөн жолуңуз азыр биздин көрөрмандарга кызык болуп турат деген ойдомун да. Ошо Орусияга барып иштеп келип, анан бул жерге келип да жөн калбай кайра ишкерлик баштаган экенсиз да. Ушул боюнча да айтып берсеңиз. Мен Орусиядан келгенден кийин менин өзүмдүн бир туугандарым бизнес жаатында жумуш кылышат. Мени ошол сферага өздөрүнүн сферасына чакырышты. Мен албетте биринчи тескери көз карашта болгон, мен базардык аял болбойм. Мен мындай иштешим керек, диплом бар деген ойлор келген, талаш тартыштар болгон. Бирок карап көрсөң, айлык эчтекеге жетпейт. 3 баланы багууга бул өкмөттүн берген айлыгы аз эле суммап калат да. Анан алардын айткан сунушуна макул болуп, бизнес жаатында жумуш баштадым. Биздин жумуш аялдардын кийим кечелерине тигип, чет өлкөлөргө импорттойбуз, мындайча айткандачы. Негизинен ошол жумуш менен элек болобуз, өзүбүз дизайн ойлоп табабыз, ткандарды алабыз, тигебиз, клиенттерге көрсөтөбүз, жактырышса, анан аларга биз чыгарып беребиз. Бизден алып аткан өлкөлөр бул Россия территориясы полный СНГ алат, анан Тажикстан, Өзбекстан, жакынкы коңшу өлкөлөр Казакстанга сатабыз. Ошо Угулайжы, сиз мисалы мигрант болуп кеткенге чейин деле ушул ишти баштасам болмок экен деген ойлор келди. Ооба, мындай ойлор көп болот. Анткени ошол жактан таап аткан акчаны өзүбүздүн жерден деле тапса болот экен да. Өзүбүз делечи көп пландарды ойлоп жүрдүк. Мындай кандай жумуш баштасак болот деп. Анан азыркы миграцияда жүргөн аялдарга да кээде сунуш кылгың келет да, ошол жумушту өзүнүн Кыргызстанда эле таап иштесек болот деп. Бизде просто азыр элдин деңгээли начар азыркы учурдачы. Себеп дегенде бизде импорттук товарларды биз коңшу өлкөлөрдөн, башка жактан сатып алабыз. Башка өндүрүүчүлөрдү, башка чет өлкөнүн өндүрүүчүлөрүн байытабыз да. Ошондуктан биздин өзүнүн жеке ишканалар жабылып калып атат дагы. Бизде жумушсуздук көбөйүп, өз мекенин таштап миграцияга кеткен аялдар дагы көп. Азыр мындайча айтканда эркектерге салыштырмага аялдар да уже миграцияда көп жүрүп атат да. Чакан ишканаларды ачсак болот өзүбүздүн мекенибизге, ошолорду иш менен камсыз кылуу жаатында да. Чын эреже ошо бүгүнкү күндө статистикага таянсак, ошо дээрлик 45-50% жетип калыптыр да. Бул демек баягы гендердик теңчилик дегенде эле баягы аялдар деле эркектер деле бирдей эле ошо чет өлкөдө мигрант болуп жүрүшөт. Балдар бул жерде баягы атанын деле эненин деле мээримине бирдей эле муктаж болуп калып атат деген сөз бар да. Анан ушу миграциядагы аялдардын жүзүн, образын, бүгүнкү абалын кандай сүрөттөсөк болот? Албетте, ошол миграция процесси бул дүйнөдө мыйзам чегиндеги көрүнүш. Бул ошол өнүгүүнүн дагы бир
өңүтүү десек болот. Бирок албетте ошол миграцияга кетпей эле мынакей өзүбүздүн мекенибизде дагы иштесек ошондой эле өнүксөк болот экен дегендей ойлор айтылып атпайбы? Негизи миграцияга азыркы учурда изилдөөлөр айтып атат, сурамжылоолор айтып атат. Эгерде мурда ушул 45%га чейин болсо, азыр 55-60%га чейин ошо кыздар жана аялдар болуп калды деп атат да. Акыркы жылдары ошо аялдардын агымы дагы миграцияга көбөйдү деп атат. Албетте ошол изилдөөлөрдү деле алсак, ошол турмушка чыга элек кыздардын 60%, мисалы үчүн ошол миграцияга кеткен кыздардын 60%, турмушка чыга электердин 60% ата-энесинин карызынан кутулуш үчүн же болбосо ата-энесинин үй бүлөсүнүн экономикалык абалын жакшыртыш үчүн чыгат экен дегенде статистика бар да, сурамжылоодо, ошол изилдөөлөрдө. Ошондуктан бул негизинен алардын аял киши же болбосо кыз кишилер, эгерде кичинекей кыздар жана мектепти бүтпөй да кеткен фактылар болуп атпайбы? Алар болсо ошол үй бүлөгө барып, ошо бала бакканга, бакчы кыз деп атат, бала бакканга кеткен учурлар да болуп атат. Ал эми аялдар көпчүлүгү төмөн акы төлөнүүчү кызматтарга иштеп атышат да. Бул үй кызматчысы болуп, ар түрдүү кызмат көрсөтүү жааттарында болуп атат. Андан тышкары ошол укугун билбестен ар түрдүү ошол миграцияда алданып калган же болбосо адам сатууга дуушар болуп калган да учурлары бар да. Бул абдан кейиштүү фактылар. Бирок бир нерсе азыр мындай үмүттүн шооласын жандырып аткан нерсе, бул биздин кыздарыбыз интеллектуалдык миграцияда көбөйүп атат. Себеби бул ошол илим жаатында иштегени, билимин жогорулатканы, ар түрдүү сфера, азыркы учурдагы мисалы IT сферасында дагы көп болуп атат. Илим изилдөө жаатында ал тургай ошол топ менеджер классына дагы кирип ошол жерде иштеп аткан кыздарыбыз да көбөйүп атат. Бул абдан мындай сүйүндүрөт да. Анан мына миграцияга барып келген кыздардын менен да биз ошол биздин пилоттук айылдарда сүйлөшкөндө айтып атышат да, барып келгендер менен өткөн жумада эле ошол эл аралык миграция уюму бир чоң конференция өткөрдү, миграциядан кайтып келген кыз келиндердин. Ошондо биз алар менен сурамжылоо жүргүзсөк, алар айтып атышат, биз миграцияга чыккандын бир жагы ошол өзүңдүн үй бүлөң менен жакшы мындай күнүгө чогуу жашабагандыгың бул минус болсо, аларды сагынганың минус болсо, биз ошол чет жерге чыгып, чет элди көрүп, мындай көзүбүз ачылып, алардын жаңы тажрыйбасын көрүп, аны үйрөнүп, анан алып келгенибиз дагы бул экинчи жагынан артыкчылык болуп атат деп атат да. Ошондой кандай десем, бул туура нерсе. Себеби көргөндөн кийин ошону өзүңдүн кичи мекениңе алып келип киргизип, ошону андан ары дагы жылдырууга же болбосо андан ары үркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атпайбы? Эмне үчүн жана пандемия учурунда биздин мигрант кыздарыбыз жүрөктөрү ооруп, өздөрүнөн өздөрү мынакей айылына жардам беришти, фапты ремонттошту, аппаратураны алып бериштик, мисалы кислороддук концентраттарды. Ал тургай мынакей Кара Буурада бир жөнөкөй эле Москвада жөнөкөй эле кызматта иштеген бир кыз салым, өзү $1000 салым кошуп, ошол кислород концентраттарды айылга, Кара Буурага алып берген айтышты да, ошол Таластан келген делегация мисалы үчүн. Ошол сыяктуу кыздардын жана аялдардын мындай миграцияда алар ойноп жүргөн жок, алар жыргагандан же болбосо кеткен жок. Алар ошол муктаждыктан же болбосо кээ бир ата-энеси өзү барууга мажбур кылгандыктан
мажбур кылгандыктан барып атышат да. Албетте алардын ичинде жанагындай мен окуйм, мен өнүгөм, мен ийгиликке сөзсүз түрдө жетишим керек деген кыздардын дагы максат коюп баргандардан саны азыркы учурда көбөйүп атат десек болот. Албетте бирок ошонун баардыгы тең айылдын өнүгүүсүнө, айыл өкмөттүн өнүгүүсүнө бир чоң салым болот деп эсептейбиз албетте. Жакшы. Ошол эле учурда экинчи тараптан алганда баягы биз баягы мигранттардан бир нерсе күтө бербей, бирок эмне беришибиз керек деген суроо жаралат да. Анан Орусияда эмгектенген мигрант кыз келиндер, ошо айымдар эмнеге муктаж угулай эже сиз? Бардыгыбызга эле бул вопрос, бул суроо маалым да. Ал жактан негизинен биринчиден бул жактан өзүбүздө моралдык жактан жардам керек аялдаргачы. Баргандан кийин азыр биз өзүм айттым го, биздин фонддо да эле жаңы барган адамдарга ушул коомго жөнөтүшөт. Мага ушундай жумуш керек же мындандай жумуш бар экен, барып иштегиле. Жакшы болду да, мындайча айткандачы. Моралдык жактан да поддержка, жумуш таба берүү жагынан да поддержка, и жатакана таба берүү жагынан дагы колдоо көрсөтүп атат да биздечи. Албетте барып миграцияга барганда барардын алдында даярданыш керек да. Укуктук жагынан маалымдоо. Ал тургай ошол эле биздин ошол айылдагы биздин активист кыздар айтып атышат. Ошол бара турган мамлекеттин тарыхын, маданиятын билгендей болушубуз керек экен. Закондорун билиши. Ал тургай закон деген бул сөзсүз түрдө, мыйзамды билиш керек, бул сөзсүз түрдө биринчи иретте. Ал тургай дейт, маданий жактан, тил жактагы билишибиз керек, бул сөзсүз. Анан этика дегенди дагы үйрөнүшүбүз керек экен деп жазып атышат да, айтып атышат да. Анан ошондуктан бул ар бир кыз келин өзүнүн укугун билиш керек. Өзүнүн кандай социалдык гарантияларды ала алат, кандай медициналык жардамга мындай ала алат, жардамды ала алат. Кантип мисалы үй бүлөсү менен барса, кантип балдарын мектепке чейинки уюмга бериш керек, кантип мектепке бере алат деген сыяктуу нерселердин баардыгын тең билип, даярданып, окуп, үйрөнүп, анан барыш керек да. Анан кийин тура калып эле эртең менен тура калып эле мен барышым керек деп эле бүрсүгүнү кетпеш керек да, мисалы. Ошол эле учурда мисалы биз бүгүн ошо массалык маалымат каражаттарынан да көрүп калып атабыз. Орусияда жашап, мигрант болуп жүргөн айымдар дагы бири-бирине колдоо көрсөтүп, ошол жерден уюм ачып, ушундай маалыматтык базаны түзүшүп, бири-бирине баягы беришип, бөлүшүп атышат да. Анан баягы ошо кыргызстандык мигранттардын дерлик жарымы кыз келиндер деп атабыз. Анан алардын арасында жашы дагы бар, карысы дагы бар. Анан өкмөт ошолорго кантип ушундай маалыматтык базаларды түзүп бериш керек, юридикалык колдоолорду көрсөтүш керек? Бул боюнча биздин мынакей эл аралык уюмдар абдан чоң жардам берип атышат. Эл аралык миграция уюму ушул биздин өкмөттүн аппараты менен бирдикте иштешип, Комсомол менен бирдикте иштешип, ар түрдүү долбоорлор аркылуу жардам берип атышат. Мына биздин фонддо дагы ошол долбоорлор ишке ашырылган. Ошол кайтып келген мигранттар үчүн борбор ачылган. Ошол борбор аркылуу 2 борбор ачылган Ысык Көл областында жана түштүктө бир борбор ачылган. Ошол борборлор аркылуу ошол миграцияга дуушар болгон адамдарга консультациялык жардамдарды берүү, укуктуу жардамдарды берүү. Андан тышкары мынакей биз азыр угуп атабыз, көрүп атабыз, мигранттардын профсоюзу түзүлдү деп мынакей Лейлек коомдук фонду айтып атат. Мигранттардын профсоюзу түзүлдү жана ал болсо Орусиядагы Новый профсоюз деген уюм менен бирдикте иш алып барып атат депчи. Ушундай бир эки тараптуу иш аракеттер менен жардам бериш керек. Андан тышкары биздин Россияда диаспоралдык уюмдар
көп. Ошол диаспоралдык уюмдардын башчылары менен да биз азыр иштеп атабыз. Ошол биздин долбоордун чегинде диаспоралдык уюмдардын жетекчилери менен, алардын активдүү мүчөлөрү менен бирдикте ошол биздин пилоттук айылдардагы активисттер менен окууларды, жолугушууларды онлайн түрүндө өткөрүп, анан ошол кандай тажрыйба алмашып, кандай даярдык көрүш керек, же болбосо эмне үчүн барбай коюуга болбойбу миграцияга. Эгерде ушундай өнүгүүнү кааласаңар, бул өзүңөрдүн жериңерде деле өнүксөңөр болот. Ал үчүн мындай шарттар бар деген сыяктуу нерселерди айтып бериш үчүн ошол диаспоралык уюмдар менен биргеликте дагы биз азыр иш жүргүзүп атабыз. Мынакей ошол азыркы учурда ошол активисттер, айылдагы активисттер бизге ушул жаатында окуулар керек дегенде, ошол диаспоралдык уюмдар аркылуу жаңы инновациялык ыкмалар болобу, же болбосо жаңы технологиялар болобу, же болбосо эмнени кызыктырат аларды, ошол сыяктуу окууларды дагы уюштурмакчыбыз да. Бунун баары тең ошол эки тараптуу мамилелердин аркасында келген жыйынтыктар. Жакшы. Угулайжы, жогоруда сиз айтып калдыңыз, ошо өзүңүздүн өнөктөштөрүңүз, курбу курдаштарыңыз миграцияда жүргөндөр, ошолор менен байланышып турат экенсиз да. Анан бүгүнкү күндө мигрант аялдардын арасында баягы өнүгүүгө, өсүүгө умтулуу канчалык жогору деп эсептейсиз? Мен силердин студияңарга келерден алдын бир топ тааныштар, курбулар менен сүйлөштүм. Алардын көйгөйүн билгим келди. Анткени мен уже миграциядан келгениме уже 5 жылдын жүзү болуп калды да. Мен жүргөн кездеги менен азыркы жагдай эки түрдүү да. Анан алардын негизгилери мындай, көпчүлүк өзүн максат коюп баргандар да. Бул жерден жетпеген нерсесин ал жактан иштеп, акча таап, аны инвестировать, бияка келип бир иш баштаганга жакшы кичинекей акча топтоп алайын дейт, же бирөөсү үй курайын дейт. Ушинтип ошол максатта баргандар көп экен негизиненчи, өзүнүн максатын ишке ашыруу максатта. Бул сиздин эле үлгүңүз дагы ошондой, мисалы өзүңүз Россияга барып иштеп келип, анан бул жерде тигүүчүлүк цехиңизди ачтыңыз. Ошол жерде азыр канча айымдар эмгектенип атат? Мен тигүүчүлүк цехимде 20 тегерегинде айым иштейт. 4 эркек киши иштейт. Эркектерибиз бычмачылар, үтүкчү. Калгандар бүт аялдар. Аялдардын көпчүлүгү бул турмушунан ажыраган жалгыз бой энелер. Көбүнчөсү жүрөгүндө ооруткан ошол да. Кечке чейин иштешет, жумуш бер дейт. Аларды жумуш менен камсыз кылам деп, алардын жагдайын, жашоо шартын көрүп туруп, бияктан өзүң жаман болосуң да, кыйналасың. Анан дополнительный иш таап бергенге аракет кыласың. Өзүң ушул эле форматта жүрүп, анан негизгилери 3-4 балдары бар жалгыз бой энелер. Жалгыз өздөрү үй бүлөсүнү ий кийим кечеси бар жогунан каржылап турган энелер да. Бирок жагдайлар аябай оор. Бизден эми өкмөт жарды болгондон кийин алар миграцияга чыгып кеткенсе балдарын караганга эч ким жок. Миграциячыл бул жерден бирок эми айлык акыны жакшына кылып төлөп бергенге аракет кылабыз. Өлчөм менен. Бирок жетишүү өзгөрүүлөр бар. Анан дополнительно мен өзүм сетовый бир компанияда иштегеним үчүн иногда аларга бош убакыт болгондо моралдык жактан аялдык укуктар, аялдар өзүнүн кантип алып жүрүш керек, коомчулукта кандай жүрүш керек, ошолор жөнүндө да кээде мындайча айтканда илхам деп коебуз го. Илхам келгенде, аларга сүйүүм ашып кеткенде отуруп түшүндүрүп беремин. Бирок сүйүнүп калышат да, көңүлүн алганга аракет кыласың. Подарок берип, элементарный эле крем, ушул сыяктуу нерселер аялдардын көңүлүн аябай көтөрөт да. Анан жашоого интересин ойготкуң келет. Кээ бир түнчүп мындай турмуш деп азапка батып, өзүн жоготуп бараткан аялдар көп да. Ошолорду көргөндө уже мамлекетке да кайрылгың келет да негизиненчи. Мындай ушундай чоң фабрикаларды ачып, менде эми чакан болгон эле 20 эле аялды камсыз кылып атам. Жумуш сурап келип кеткен аялдар канчалаган көп. Аябай көп. Демек сиз дагы алардын бир жеңден кол болуп дагы өзүнүн түйшүгүн кошо тартканга жардам берип аткан экенсиз. Негизи ошо аялдар арасында зордук зомбулук дагы бул чоң көйгөй болуп, мына массалык маалымат каражаттарында деле айтылып келет, ар кандай иш чаралар деле өткөрүлүп келет, бирок тилекке каршы токтобой келет да. Бул маселе албетте мигрант аялдарды дагы козгобой койбойт да. Ошол миграцияда жүрүп зордук зомбулукка кабылган аялдарга кантип жардам беришибиз керек?
психологиялык жактан Да, албетте булардан оор суроо жанагындай болуп атпайбы? Миграцияга кеткенде ошол даярданбастан эле, укугун да билбестен, ал жерден кандай гарантияларга ээ боло алат, кандай камсыз боло алат социалдык жактан, укуктук жактан, медициналык жактан, психологиялык жактан жардам ала алабы жок дегенде да, адаптациялык кандай иш чаралардан өтө алат деген сыяктуу нерселерди билбей туруп, албай туруп кетип атат. Андан тышкары ушундай фактылар болгон. Мына өткөн эле биздин дагы Москвадагы диаспоранын жетекчиси биздин эжекебиз Жамиляхан Бегиева эжекебиз айтып берди. Ушундай фактылар болгон. Мындай эле тааныш эле ошол бир үй бүлөнүн эле тааныш бир жашынан ишенген киши ошол үй бүлөнүн кызын бакчы кыз болуп алып барып баланы бактырып, анан кийин ал жерден айлык акысын бербей, андан тышкары дагы басынтып, анан ушул маселелер аябай бизде көп экен. Азыр мен жана сага айтып өтпөдүмбү, бизде бул жака келерден алдын миграцияда жүргөндөр менен сүйлөшкөндө айтып атышат да, негизинен баягы жаман улут болбойт, жаман адам болот демекчи. Орустардын кордук көрбөсө дагы өзүбүздүн мекендештерден кордук көргөн, биздин миграцияда жүргөн айымдар болобу, эркектер болобу көп экен да, көп экен. Бул жактан алып барып договор болуп, ортомчу болуп түшүп, алардын акысын бербей койгон, же акысынын жарымынан көбүн алып алган, мындайча айтканда укугу тебеленген адамдар көп экен да, мындай билбейчи. Биздин жарандардын бири-бирине кылган мамилеси ал жакта дагы аябай туруктуу эмес экен да, мындайча айткандачы. Ошол ал тургай ошол өзүнүн эле тааныш, үй бүлөгө жакын адамы алдап, ошол кичинекей кызды кызга зордук зомбулук көрсөткөнү фактылар болгонун айтканда, эмне деген мындай иш аракеттерди кылыш керек? Ал үчүн бир гана ошол кыз келиндерибиз өздөрүнүн укуктарын билиш керек. Өздөрүнүн келечегине өздөрү мындай как элес мамиле кылыш керек да. Өздөрү алданып калбаш керек. Баарыбыз билебиз, адам сатуу фактыларына дагы дуушар болуп калгандар бар да. Онун баарын тең ошол адам өзүнүн келечегине өзү жоопкерчиликтүү болуп биринчиден чечим чыгараарда билиш керек. Экинчиден анын эгерде кыз киши баягы жашы жете элек болгондо ата энеси чечип коюп атпайбы, жанагындай кылып жиберип атпайбы, ошол ата энесине да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бул жерде мен ойлойм, ушул биздин долбоордун негизинде дагы ошол биздин айылдагы активисттерибиз аркылуу бул айыл өкмөт менен бирдикте, айыл өкмөт менен бирдикте активисттердин жардамы менен онлайн форматта дагы ошондой укуктук жана консультациялык жардамдарды беришибиз керек да. Бир жакшы нерсе, кубандырган нерсе, биз ошол айылдагы активисттер менен сүйлөшкөндө эмне деген темалар кызыктырат дегенде алар айтып атышат, балдарды тарбиялоо боюнча. Ушундай окуулар керек бизге. Ал тургай ландшафт дизайн кантип жасаш керек, ошондой окуулар бизге керек деп атышат. Ошондой эле репродуктивдик ден соолукту сактоо боюнча ата энеге дагы, балага дагы окутуп берсиңер деп айыл башчысы айтып атат да, мисалы үчүн. Ошонун баары тең. Мынакей Максат деген биздин Төлөс айыл өкмөтүнүн башчысы ошол айтып атат, Максат мырза, биздин айылдын элдерине репродуктивдүү ден соолукту кантип сакташ керек, ден соолукту кантип сакташ керек, кандай кылып биз зыян келтирбешибиз керек, адамдын тагдырына балта чаппашыбыз керек. Ошон үчүн биз кандай кылып ар тараптуу дейт. Ал тургай ошол Максаттын мисалында айтсак, мисалы ошол өзү миграцияга барып, анан келип, азыркы учурда ошол айыл өкмөт, айыл башчысы болуп иштеп атат да. Мундус Меркит айыл башчысы болуп иштеп атат. Ошол айылда
миграцияда жүргөн балдар менен сүйлөшүп, ал тургай ошол айылдан миграцияда жүргөн кыздары менен дагы байланышып, алардын ал акыбалын сурап, алар проблемасы жокпу жана башка деген маселелерге чейин киришип атканы бизди абдан кубандырат да. Ошондуктан ошол эл азыркы заманда эми өз киндикти өзү кесүү деген заман болуп атпайбы? Ошондуктан ошол эл өзүнүн менен баягы өзүнүн коомчулугунда, ошол өзүнүн коомунда, айылдын коомунда, айылдын жергиликтүү жамааттын деңгээлинде өздөрү биригип, ошол активисттер менен, ошол айылдык ден соолук комитеттеринин активисттери, аялдар комитети, жаштар комитети, айыл башчылары жана ыктыярчылар, жаштар менен бирдикте бир ар тараптуу иштерди жасаганга эли өзү белсенип атат. Анан ошого биздин долбоор жардам берип атат да. Ооба. Ушул сиздердин долбоордун негизинде ушу чындыгында биз миграцияда аялдардын жакшы имиджин да көрүп атабыз, алардын ийгиликтерин көрүп атабыз, өлкөгө болгон салымын көрүп атабыз. Бул долбоорду дагы канча убакытка узартасыздар, канча убакыт иш алып барат? Жакшы суроо болду. Бул долбоор ушул жай айынан, июнь айынан бери башталган, апрель айына чейин болот. Анан ошол мезгилдин ичинде биз жанагындай жергиликтүү активисттер менен бирдикте окутууларды, мектептин жогорку класстын окуучулары менен, мектептин лидерлери менен, жана школьный парламент деп коет го, мектептеги жаш лидерлер менен бирдикте, аялдар менен бирдикте, кыздар менен бирдикте ошол окууларды жүргүзүп, андан тышкары мынакей жакында сүрөт конкурсу жүрдү, мен жана тынчтык деп. 28-inde жыйынтыгы чыгарылат. Айтып койгум келет, ушул 6 айыл өкмөттөн 319 сүрөт келип түштү. 319 сүрөттүн ичинен 12си биринчи комиссиянын жыйынтыгынан өтүп, 12си элге коюлду, онлайн добуш берүүгө коюлду. Сиздерди да чакырып кетем добуш берүүгө. Айтып койчу нерсе, ушул жерде 6 айыл өкмөттүн ичинен 12 сүрөт ошол профессионал сүрөтчү, психологдордун курамында бар да, калыстар тобунда. Анан ошонун ичинен 6 төлөс айылданан болуп атканын белгилеп койсок болот да. 6 сүрөт ошол бир эле айылдан 6 болду. Калган 6 болсо берки 5 айыл өкмөттөн болду да. Көрдүңүзбү? Ар түрдүү мындай кызыктуу статистика десек болот да. Анан эми 28-inde жыйынтыгы чыгарылат. Бул сүрөт конкурсу мен жана тынчтык. Биздин ушул долбоордун эң негизги максаты тынчтыкты бекемдөө, ынтымакты бекемдөө, ошол процесстерге аялдарды жана кыздарды катыштыруу болуп атпайбы? Анан андан тышкары ушул эссе жазуу конкурсу дагы жүрүп атат. Бул 7 жана 11 класстын окуучуларынын ичинде ошо бирок пилоттук айыл өкмөттөрдөгү мектептерде да ошол темаларда менин апамдын айылга кошкон салымы жана башка 4 тема бар багытта. Азыр ошол конкурс жүрүп жатат. Мунун жыйынтыгы февралдын аягы менен чыгат. Ал эми марттын башында биз жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Ошондой эле айтып кетсем, конкурс жөнүндө дагы журналисттер үчүн дагы конкурс жарыяланган. Ал дагы эң мыкты ошол чыгарма, эң мыкты иш, журналисттик иш, эң мыкты журналисттик иш боюнча азыр конкурс жүрүп жатат. Бул дагы мен ойлойм, дагы бир жолу ошо биздин долбоордогу максатка жетүү үчүн бир чоң өбөлгө болот. Жакшы. Угулай эже, ошо сиздин образыңыз, мисалы бүгүнкү күндөгү баягы зор зомбулук же ички проблемалары менен кыйналып жүргөн аялдар үчүн бир үлгү болуп берет да.
Сиз өзүңүз ошо миграцияда жүргөн айым катары курбу курдаштарыңыздарга кандай кеңеш бересиз? Баягы өнүгүш үчүн, сиздей болуп өзүнүн ишин ачыш үчүн эмне кылышы керек? Негизинен адам өзүнө ишениш керек. Койгон максатка жетүүгө аракет кылгандан кийин албетте жетет. Эми биздин жерде дагы, биздин Кыргызстанда дагы ошол жумуштарды аткарса болот. Бирок бардык эле маселени акча чечет да. Алар акча топтоп алсам, акча жыйып алсам, мен да Бишкекке барып же Кыргызстанга барып бир ишкана ачмакмын, мынтмекмин деген идеялар аябай толгон токой. Биздин өзүбүздүн эле айылда бир кошунабыз, ошол жакта бизде малина көп болот, Кадамжай регионундачы. Холодильник ачты да, өзүчө холодильник, муздаткыч ачып туруп, ошол биздин айылдын малинасын өзү сатып алып атат. Аны ал импорттойт. Аны убактылуу муздаткычта сактайт. Бул жерде бизге эмне болду? Биздин элибизге ал жерде мотивация болуп калды, типа алар баардыгы уже жалкоолонгондор да малина кыла баштады. Анан башка аймактагыларга караганда 1 сом 2 сом кымбатыраак алат. Анан баары ошого барып тапшыратпы? Тигинин да жумушу жүрүп атат, тигинин да жумушу жүрүп атат. Ошондой пландарды түзүп алып туруп, мен мындай жеке чакан ишкана ачкым келет, мен мындай долбоор ачкым келет деген инсандар толтура. Бардыгы эле айланып тегерен эле келип акча маселесине токтолот да. Чындап айтканда өзү ошондой болуп калат экен. Булар кичине акча кылып келип иштейбиз дегендер көп. Анан дагы бир жол мындай бир бөлүшкүм келип кетип атат да ой менен. Өткөндө ошол эл аралык миграция уюму миграциядан кайтып келген инсандар менен, аялдар жана кыздар менен бирдикте конференция өткөрдү деп атпаймынбы? Ошондо активисттер келишти, айылдардан. Ошондо активисттер айтып атышат, пандемия бизге өтө чоң сабак болду жана ошол бизге позитивдүү салымы дейт, бизге плюс болгону дейт. Плюсовой жагы да болуп атат. Плюс болгону бизге дейт. Өзүбүз ошол жанагы ак турпактагы холодильный цехте камераларды койгонду айтып атышат. Ошонун баары тең ошол биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздү колго алдык. Өзүбүздүн өндүрүшүбүздү өнүктүргөнгө шарт түздүк жана ошого шыктанып калдык. Өзүбүздүн дөн баштадык дейт да, өнүгүүнү өзүбүздөн баштадык. Балдарыбыз менен сүйлөшкөндү үйрөнүп калдык дейт. Үй бүлөбүз менен мамиле жасагандагы аракет кылып атабыз дейт да. Ушундай жакшы нерселерди айтканына абдан сүйүндүк да биз дагы. Бирок жергиликтүү жерлерге барып тренингтерди өткөрүп турганда аябай сонун да. Элге мотивация болуп туруп, кандай жумуш кылса болот, эмне менен жумуш кылса мындай кризистен чыгат. Мисалы үчүн айыл чарбаны өнүктүрүүдө айылга барсаң көп эле жумуштарды аткарса болот да, негизиненчи. Эгер өкмөт тарабынан жардам болуп жерлерди бөлүп берсе, мындай сатып эмес, ошолдон какой-то пайыз ага калат, бир өлчөм өзүнө кала турган өкмөттүн жардамы керек. Бирок айылда элдер түзүп койгон, элдер сызып койгон пландар аябай көп. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү калк боюнча мен Охна айылынын мындай кыздар менен сүйлөшөбүз. Коомчулуктагы кыздарыбыз менен өтө сыймыктанам. Аябай ыраазымын да ошолоргочу. Мындай бир чети мигрант деп боорум ооруп акчасын алгандан ойлонсоң, баягы кайрымдуулук кылып атат да. Бир чети сыймыктанасың да, ушул ишти ушулар ашырып атат деп туруп сүйүнөсүң да. Анан көбү менен сүйлөшкөндө максаттар аябай чоң да. Именно ошол айыл жергесине барып бир нерсе ачуу, өзгөртүү киргизүү. Кээ бир кыздар бар, мындай тренинг жагынан, мотивационный жактан, элдердин психологиялык жактан жашоого болгон көз карашын өзгөртүү, өзүнө максат коюп үйрөтүү, финансы жактан акчаны пайдалануу, ошолор боюнча проекттер түзүп аткан кыздар дагы бар да. Мен мынтип элимди кедейсизден алып чыккым келет деп. Мунун баары эле биз азыр чектелүү болуп атат, анткени биздин өзүбүздүн биринчи аймактан баштайлы деп турабыз. Биздин фонддо аткарыла турган пландарыбыз көп алдындачы. Ошондон баштайбыз деп атабыз, бирок буюрса ишке ашып калат го, алдын ала айтпайбыз. Ооба, Орозбеков айыл өкмөтү абдан. Ал жерде да биздин координатор, мобилизаторлорубуз иштеп атат. Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Элмира Аскарова. Бизге берилген убакыт ошо миграцияда жүргөн. Бизге берилген убакыт соңуна келип бартат. Анан сиздер айткандай ошо бүгүнкү күндө айымдардын аракети аябай суктанаарлык. Биз өзүбүз да бул жерден туруп мотивация алып атабыз, сыймыктанып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, радио угуучулар, Жамааттык медианын түз эфиринде миграция жана аялдардын ролу тууралуу баарлаштык. Биздин студиябызда Роза Тумбанын Демилгеси фондунун
мигрант аял өнүгүү түркүгө долбоорунун координатору Чынара Абдайымакунова эжебиз жана Кара кечүү кыздары кайрымдуулук фондунун негиздеп бүгүн жеке ишкерлик менен дагы алектенип келе жаткан Угулай Гапарова конокто болду. Убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтер. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Чоң рахмат.